Чоң рахмат, Нурлан Тургунбекович, саламатсыздарбы? Бүгүнкү маселе албетте өтө маанилүү. Бүгүн биздин жалпы мурда Бишкек шаарында эле болсо, бүгүнкү күндө Ош, Жалал Абад сыяктуу шаарлардагы иш көйгөйү эң биринчи орунга чыгып кетти да. Өкүнүчтүүсү биз бүгүн мына ушул Индиядагы, Бангладеш, Пакистандагы эң кир шаарлардын катарына, абасы кир болгон шаарлардын катарына кирип калдык да. Өзүңүздөр билгендей, бул иш бир канча ооруларды козгогуч. Эң акыркысы онкологиялык ооруларга алып келе тургандыгын мына Саламаттык сактоо министрлиги тастыктайт болуш керек. Мен сиздерге суроом, жол картасы түзүлгөн деп маалымат берген да министрлер кабинети. Ошол жол картасы боюнча ТЭЦ ошол негизги ушул ышты бүгүнкү күндө алып келип аткан биздин Бишкектеги мына ТЭЦ 96% бул жерде көмүр менен жагылат экен да, анан 4% гана газ менен. Ушул жерде сиздер канчалык деңгээлде мына 2023 жылдан бери чечтиңиздер, ушул канча пайызга сиздерде жумуш аткарылды? Мергүл Өмүрзаковна, сиз туура белгилеп жатасыз, бүгүнкү күндө иш бул эң чоң көйгөйлүү маселе. Биз дагы буну приоритеттүү маселе катары жоопкерчилик менен кабыл алып, ушунун үстүндө болгон күчүбүздү аракет кылып атабыз. ТЭЦ боюнча, ТЭЦ биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен 10–15%га себеби аныкталып отурат, ТЭЦтен чыккан газдар. ТЭЦте бүгүнкү күндөгү 1,2 миллион тонна жагып аткан көмүрүн жыл сайын кыскартуунун үстүндө, бирок буларда Минэнергияда долбоору бар, 27-жылдан газга өтүү боюнча. Ушул ТЭЦтин немеси боюнча Минэнергия айтып берип койсоңуздар. Уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Биздин Газпром менен келишим бар, 27-жылдан 40-жылга чейин Бишкек шаарынын ТЭЦин поэтапно газга өткөзүү боюнча. Бул жылга канча пайыз өткөздүңүздөр, ошону айтып коесузбу? Бул жылга жылдан керектеп келген көлөмдө эле керектөөдө 27-жылдан баштап ошол керектөөнүн көлөмүн жылдан жылга көбөймөкчү. Сиздерде эми мисалы үчүн мынча пайыз, 1%, 2% бизге өттүк деген так жокпу маалымат? Азыр жагылып жаткан көмүргө ошого подсветка катары эле көмүрдү күйгүзүп берүүгө ошого колдонулуп жатат. Көмүрдүн сапаты боюнча кесиптештерим да айтып атат да, ушул сапатсыз көмүрдү жок кылуу боюнча, Медер Асанович, мына сапатсыз көмүрдү жок кылуу боюнча бизде кандай иш-чаралар өткөрдүңүздөр? Мергүл Өмүрзаковна, жогоруда айтып кеттим. Биз көмүрдү байылтуунун үстүндө иштеп атабыз да. Бул негизги чечимдер, негизги ушул чечүүнүн эффективдүү жолдору ушул. Биз 2 байылтуучу фабриканы курайлы деп аракет кылып атабыз. Быйыл жылдын аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Биз байылтылган сапаттуу көмүрдү калкка сунушташыбыз керек. Ошондой эле ушул шаардын тазалыгы боюнча, абаны тазалоо боюнча 50 миллион долларга бул жерде каражат бөлүнгөн да. Бул жерде инновациялык технологияларды иштеп чыгуу боюнча, эми транспорттарды электрлештирүү боюнча сиздердин ушул маалыматтар бар да, анын ушун канчалык деңгээлде иштер башталды же аткарылып атат? 50 миллион доллар Дүйнөлүк банктын долбоору жылдын аягы менен иштей баштады. Бизде долбоорду ишке ашыруу группасы түзүлүп, мына бүгүнкү күндө тех заданиялары бир топ багыттар боюнча бүтүп калды. Анын жана жогоруда компоненттерин айтып бердим. 9,1 миллион биринчи компоненти жана Гүлшаркан Оконуна да айткан маселелер бул абанын сапатына байкоо жүргүзүүчү системаны жаңылоого, 32 миллион доллары бул жаңы жылуулук чечимдерге каржылоо багыты, 7,1 миллиону бул Бишкек мэрияга берилет, жашылдандырууга жана шаардын ирригациялык системаларын модернизациялоого. Ошол 50 миллиондун ичинде 120 электроавтобус сатып алабыз деп айтылган экен да? Жок, анын ичинде ал электроавтобус жок, ал башка долбоордо болуш керек. Анайбек Жанышбекович. Бул долбоор боюнча 7,1 эле миллион каралган, ал ушул жашылдандыруу жана ирригацияны модернизация оңдоо маселеси каралган.
Андан кийин дагы бир мындай сиздерге суроодо ушул негизи эле баарыбыз эле мына Кытайга барган сайын бир салыштырып көрүп атсак керек. Акыркы жылдары өтө бир шаардын тазалгандыгын өзгөчө Пекинге баргандачы. Мына 2013-2022 жылдарда буларда 60%га тазаланыптыр да. Сиздер эми ушундай тажрыйбалардан мындай тажрыйба алмашуу ушул багытта эмне алдыда пландарыңыздар бар? Бұл жылы біз 1 миллиард сом ақша қаражат қарап, техникаларды жаңылоо мақсатында тазалық, Зеленстрой тармағында техниканы біз алдық. Бүгінгі күндө 1 миллиардқа егер біз 170 автоуна қаралған болсо, түздөн түз заводтормен иштеген алқағында 400 миллион үнөмдөлүп, аны да жұмшағанда біз жалпысынан 217 автоуна алганга мүмкүнчүлүк алдык. Алдағы ушул Бишкек шаарын тазалоо жана чаңдарды жууп тазалап, пылесостор алынган автоуналар, карды тазалоо автоуналар баары алынган. Акыркы суроомда биздин ушул эң жакын мына кошуна өлкө Алматы менен Бишкектен климаттык жактан өтө бири-бирибизге жакынбыз да. Анан ушул канчалык айырмачылык бар Алматы менен Бишкекте? Ушул смог ыш боюнча. Biz Алматы үчүн эми айтыш туура болбойт го, бирок бүгүнкү күндө биз Жок, сиздерде изилдөө анализ бар да, салыштыруу. Мисалы үчүнчү, биз канчалык деңгээлде тазабыз? Бүгүнкү күндө бул мен башында айткандай бул бардыгы эле көптөгөн мегаполистердеги бул болуп жаткан көйгөй. Бул Бишкекте эле болгон жок. Биздин эле кошуна Алматы менен Ташкентте дагы акыбал ушундай. Алматыда смогтун көлөмү бизге караганда бир аз көбүрөөк. Алар дагы ушул бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу үстүндөбүз. Бүгүн Ташкентте да ушундай акыбал. Биздин жаныбызда, кошуналарда. Рахмат. Негизи ошол ийгилик каалайм, бирок бүгүнкү күндөгү мына сиздердин жасап атабыз, аткаруунун үстүндөбүз деп атасыздар. Буюрса кийинки жолу жолукканда аткардык деген жоопту кат болушубуз керек. Рахмат. Рахмат.